көчө улица Байтемирова 820 метр, бул өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен эме болду. Жасалды. Тетиги тротуардын бер жактарында бир жолу жакшы кылып койсоңор керек экен. Ооба, жасап успели просто. Ошолорду жакшы кылып койсоңор мында ары бери красиво болуп турган жакшы да. Тетилердин баарын озеленение кылышыңар керек. Ооба, азыр эми тетиги жээкти дагы тигине. Ооба, эми Кудай кааласа. Могул жерде да жол жок болчу, Садыр Кожоевич. Жол жок болчу. Тротуар менен могу бир аз жетишпей калдык. Жаңы жол курушту да буну. Жаңы жол курдук. Бул Дагасате Кроттун жолуна чыгат. Сүйлгөн үйлөрдү бердиңерби ордуна? Бердик, бардыгын бердик. Квартира бердиңер? Квартира, анан жерди бердик. Болду, рас болуптур ошо. Калтырбай эме кылбаш керек да мындай. Ыйлатпаш керек да. О, столбанын тегерегинде эме болот экен да, тротуар, Ооба, Кудай кааласа. Оң жагында. Ооба. Тиягында да тротуар болобу? Ар жагы эки жагында тротуар болот. Жакшы экен. Бүгүнкү күнү биздин шаарыбызда официалдык түрдө 500 миң адам болсо, фактически биздин шаарыбызда 800 миң 900 миң эл жашайт. АТРден кийинки биздин жалпы аянтыбыз 2 эсе көбөйүп 39 миң гектар болду. 231 муниципал кызматкер иштейт. 36 мекеме ишкана бизде иштейт. 6 МАП жана 3 айылдык аймактык башкармалар бөлүнгөн шаарыбыз. Жеңишбек Шарманович мэр болуп келгенден бери ушул августка чейин бизде 33 көчө асфальт төшөө иштери башталды. Болуп азыркы күнгө биз тапшырган көчөлөрдө бар. 2 базарыбыз чоң базар курулду. 4 көпүрө, 50 балдар аянтчасы, 69 кош каржылоо. Кош каржылоо бул мамлекетибизде биринчи пилоттук программаларыбыздын шаарыбызда. Негизги сиз бизди колдоп ушул шаарыбызга акча бөлдүрүп бердиңиз. 2 миллиард 586 миллион сомго биз жалпы 11 көчөнү асфальт төшөдүк. Жалпы 21 шаарыбыздын атынан сизге чоң рахмат билдиребиз. Экинчи биздин чоң долбоорлорубуздун бири бул 8 канал шаарыбызда. Бул уникалдуу шаар болгондон 8 канал агат. Ошо 8 каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар аткарылган. Бул жумуштарды аткарууда Жеңишбек өзү туруп ушул ар бир каналды бошотуу боюнча чоң жумуштар болуп жатат. Бүгүнкү күндө мына шаардык муниципалдык такси кызматы да ачылды. Акыркы мына 1-2 күндө биздин жумушубуз башталды. Пилоттук программа болуп, приложениябыз да ачылды. Кудай буйрса Кыргызстан боюнча ушул жай аңгабыз даярбыз. Эко таксилерби электромобилдерби? Электромобилди сактайт өзү. Беркидей болсо какташ кыйын. Бара-бара бүт өлкөнү таксилерди электромобиль басат. Эмки аркы жылдардан баштап. Мына могул жерден баштап дейт, машина баратпайбы? Ушул жерден баштап жол жок болчу. 4 үй бар болчу, 4-өн тең көчүрүп, бирөөсүн бияктан көчпөйм деле бияка татанга үй салып бердик. Мына сол жакта көрдүңүзбү мына? Ушулду салып бердик. Молодец мына. Отеден турат хозяины. Эмне деген эмгек? Жакшы эмгек кылып атасың, молодец. Оң жакта карап койсоңуз, оң жакта полный тетиги автолектин курган до конца тротуар кылдык. Эки жагына жок болчу. Западный. Тротуар жок болчу, вообще такыр жок болчу. Эки жагынан тең тротуар кылып жасадык, освещениеден койдук. Сол кайдаңыз. Мынакей. Оң жагын карасаңыз, мынакей бүт сквер жасап атат. Полностью бактарды тигип, брусчаткаларды коюп. Ош шаар жаңыланып өх деп аткан экен. Оштар жаман. Сүйүнүп атат. Шаар өзү өх деп аткан экен. Наконец-то бир шаарга окшойт экен деп аткан экен да. Кайра асфальт башкача чейин бир 10 жыл кетет да. Ал убакта уже дагы валунап пайда болот, колея пайда болот. Бул жерди кийин фреза кылып туруп кайра зыңкыйта басып койсо эле, ал убакта уже биздин өзүбүздүкүлөр опыт алып калат. Асфальт укулатчыгың дагы, таптагычың дагы, зыңкыят сонун болот. Болду эми мындан ары өзүбүздүн эле диги компанияларга, Минтранска эле эме кылыш керек. Минтранска дагы техника алып беришибиз керек. Ар бир райондо бирден асфальтта укулатчыгы, анан жетиштүү техникасы болуш керек. Мисалы Бишкектен, Ош Чүйдөн таш барбаш керек. Мисалы көлдө бир айылды асфальт басам десе, бир 2 айылдын ортосун. Райондогу эле ДЭУнун эле техникалары барып эле баса салыш керек да. Илгери Союз мезгилинде ошондой болчу да. Союз мезгилинде ошондой болчу. ДЭУнун эле техникалары барагалып эле райондун эмесин басып ташташчу.
Кийин чачырады, өлдү кетти баардан. Могу оң жакта бүйөттүгү могу окуучулар бар болчу да. Бу алар менен бир аз талашып, урушуп, жылбайбыз деп, эмне жылбайсыңар? Мыяктоочу да. Деди жаш машина. Мен өзүм үчүн алып атам, бу сага деп дебейсиңби? Эл үчүн алып атам да деп. Сигнал берип. Шаар үчүн, кийинки көмөк үчүн алып атабыз да. Бата берип атат. Эрдем мечити дейт. Ооба. Баары саган болду. Сон болду, өзүбүз көрүп койгон сонун болду. Акча берген, текшерет экен бул дейт да. Сен маган списогун бересиң, мына моулардын үйүн буздум эле, ушуларга үй керек болуп атат. Алып кел, жибер, сразу эле неме кылабыз. Жарайт, все. Распоряжение менен эле берип киргизип таштайбыз. 3 комнат болсо 3 комнат, 2 комнатка берчүлөргө 2, 1ге берчү, 1 өзүң караштырып көрөсүң. Все, жарайт, анда вообще. Бирок шедер эле 2-3 комнат эле бере бер, баягы жер там менен этажды салыштырып болбойт да.